Сайттардан алынган кызыктуу маалыматтар менен тааныштырып, эфирде сайтка саякат берүүсү. Аны менен мен Айжамал Олжобай кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Мен дагы кайтып келем. Дастан Бекешев шайлоого катышпастыгын билдирди. КСДП фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев алдыда болуучу парламенттик шайлоого катышпайт. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Видео кайрылуусунда ал парламенттик шайлоого катышпастыгын, бирок коомдук жана саясий маселелерди көтөрүп турарын айткан. Ошондой эле ал кайрадан саясатка кайрылып келе турганын да билдирген. Эске салсак, 17 августта анын Реформа партиясына кошулганы белгилүү болгон болчу. Биримдиктин сап башында Акылбек Жамангулов турат. Биримдик партиясынын тизмесин Мегаком компаниясынын азыркы жетекчиси мурунку депутат Акылбек Жамангулов баштап турганы айтылууда. Муну менен катар тизменин экинчи сабында министр Улукбек Кочкоров жазылганы да кошумчаланды. Беле кетсек, Биримдик партиясы жакын арада съездин өткөрүп, шайлоого аттана турган партиянын тизмесин расмий жарыялашмакчы. Бийлик Кыргызстан партиясын курмандыкка чалып, Титаник сыяктуу сууга чөктүрөбү. Кыргызстан партиясынын төрагасы Канат Исаев менен партиянын түптөөчүсү Шаршембек Абдыкеримовдун ортосун кара мышык аралап, эки кочкордун башы бир казанда кайнабай турган чагы. Экөө тең өздөрүн партия кожоюну катары санап, жогорку кеңешке депутат болчу талапкерлердин канчанчы тизмеде болушун өздөрүнчө түзүп, партияда эки тизме өкүм сүрүүдө. Талапкерлер кимиси канчанчы тизмеде экендиктерин билишпей, баштары маң. Мындан улам талапкерлер Исаевке же Абдыкеримовго ишенерин билишпей, Кыргызстан партиясына ичара ит мышык болгондор арбын. Ал ортодо коомчулукта бийлик атайын Кыргызстан партиясына кудайдан жөө качкандарды топтоп, аламан шайлоодо жыдытууну көздөп жатканы кеңири сөз болууда. Бийликтин планы боюнча Кожобек Рыспаев, Тазабек Икрамов, Дастан Жумабеков, Динара Исаева сыяктуу элдин көңүлүн иренжиткен адамдарды топтоп, шайлоодо айсбергти сүзүп талкаланган Титаник сыяктуу чөктүрүүнү көздөөдө. Себеп дегенде бийлик өзүнүн биримдик мекеним Кыргызстан партияларын жогорку кеңешке алып өтүү үчүн Кыргызстан партиясын курмандыкка чалууга аргасыз болууда. Мен депутаттык мандатсыз эле элге жана Кыргызстанга пайда келтире алам. Ыйман Нуру саясий партиясынын лидери Айбек Осмонов кайрылуу жолдоду. Ыйман Нуру саясий партиянын лидери катары мен саясий кеңештин төрагасы катары ыйгарым укуктарымды токтотуу жөнүндө чечим кабыл алдым. Мен кызматтан кетүү арызымды тапшырдым. Демек, бул кадам алдыдагы жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниетим жок экенин билдирет. Партиянын өзүнө келсек, саясий кеңештин мүчөлөрү Ыйман Нуру шайлоого катышат деген чечимге токтолду. Кесиптештеримдин чечимин депутаттыкка талапкер болгон кандидаттар колдогону урмат сыйга арзыйт. Мен өзүм үчүн депутаттык мандатсыз эле элге жана Кыргызстанга пайда келтире алам деген ойго келдим. Менин келечекте өлкөбүздү өнүктүрүү жана ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча чоң пландарым бар. Ыйман Нуру партиясына ийгилик каалайм деген Осмонов. Программаны эмес, байпакты талкуулаган заман. Социалдык түйүндөрдө парламенттик шайлоого аттанган Бирбол партиясынын тизмесиндеги Жомарт Жолдошевдун пайпагы талкууга алынып, интернет колдонуучулардын арасында ар кандай пикир жаратты. 17 августта Бирбол саясий партиясынын кезексиз съезди өткөн. Жыйында тартылган сүрөттөрдүн ичинен Жомарт Жолдошевдун элдикинен өзгөчөлөнгөн байпагы бүгүнкү күндө талкууга жыйын таштады. Кыргызстан эми мурдагыдай болбойт. Өлкөбүздүн бардык тармактары терең өзгөрүүлөргө муктаж. Бул тууралуу Республика партиясынын курултайында экс-вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Биздин өлкөбүзгө тез арада реанимация керек. Элибиз эмнеден тажады? Албетте, билимсиз, элине кызмат кылуу парызын түшүнбөгөн, башкаруудагы чечимдерди кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу механизмдерин билбеген чиновниктердин тажады. Экс-вице-премьердин айтымында, пандемиядан кийинки Кыргыз Республикабызга чукул арада өзгөрүүлөр керек. Кесипкөй адистердин командасы гана аларды ишке ашыра алышат. Оор кеселден дүйнө өзгөрдү. Дүйнө эми мурдагыдай болбойт. Кыргызстанда мурдагыдай болбойт. Элдин саламаттыгы, билим берүү жана калкты иш менен камсыздоо биздин эң орчундуу маселебиз болуп калды, деди Өмүрбекова. Кубатбек Боронов менин кадрым. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына берген интервьюсунда өкмөт башчы Кубатбек Бороновду өнүгүү прогресстин кадры экендигин билдирди. Ал биз көптөгөн кадрларды өстүрдүк. Мисалы, алардын бири Кубатбек Айылчиевич. Аны өз убагында мен өзүм өзгөчө кырдаалдар министрлигине сунуштагам. Ал менин кадрым деп белгиледи Төрөбаев.
9 партия шайлоого катышпай турган болду. Күздө өтчү парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген 44 партиянын ичинен 9-у жарыштан чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү маалыматына ылайык Агрардык партия, Демократ, Кыргызстан коммунисттердин партиясы, Эмгек, Бийлик элге, Кыргызстандын элдик демократиялык партиясы, Бирик, Таза коом жана Жаратман эл партиялары шайлоого катышпай турган болду. Алардын айрымдары башка партияга кошулган болсо, кээ бирлери шайлоо фонду үчүн эсеп ачкан эмес. Партиялар 20 августка чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин жарыялоого тийиш. 24 август күнү кечке чейин талапкерлердин тизмесине байланыштуу тийиштүү документтер БШКга тапшырылып, 4 сентябрга чейин тактоо иштери аякташы керек. Смартфон жай иштеп калса эмне кылуу керек? Смартфондо керексиз жана орунду көп ээлеген тиркемелердин санын азайтуу менен гаджеттин иштешин ылдамдатса болот. Бул тууралуу чет элдик эксперт билдирди. Анын айтымында көп учурда iOS жана Android түзүлүштөрүндөгү эски смартфондор жай иштеп калат. Анткени менен заманбап Android Go системасынын ичинде деле мүчүлүштүктөр бар. Адистин айтымында эски же арзан смартфондордун иштешин эки жол менен тездетүүгө болот. Биринчиси анын оңдоо бөлүмүнө кирип өзгөртүүлөр киргизүү керек. Экинчиси керексиз тиркемелерди өчүрүп, ресурсту аз талап кылгандардын көчүрүп алса болот. Адатта телефон, Facebook жана YouTube тиркемелеринен кыйналат. Маселен, Android системасына ушулардын эле жеңилирээк түрлөрү, тагыраагы Facebook Lite жана Google Maps Go дегендер бар деген эксперт. Ал кошумчалагандай сайттардын мобилдик версиясын же веб-браузер сервисин колдонуу менен уюлдук телефондун жүгүн азайтса болот. Дастан Жумабеков 7-чакырылышта дагы спикер болобу. Дал ушул материал социалдык тармакта көп көрүү топтоп, көрүүчүлөр тарабынан сын пикирлер айтылды. Алдыда аталган сюжетти көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен таанышыңыздар. Азыр ар бир минутта утурсак, бир адамга жуктурса, биздин утушубуз ушул болот. Жогорку кеңештин төрагасы, эгерде бир адам экинчи адамга жуктурса, биздин утушубуз ошол болот. Төраганын кезектеги сөзү кайрадан сынга кабылды. 6-чакырылышта парламентте төрагалык кылган Дастан Жумабековдун акыркы убактардагы жүрүш-турушу, ишмердиги жогорудагыдай сын пикирден арылган жок. 18 сентябрында Франкфурттун Майами шаарында кол коюлган. Сабаттуу адам өзү спикер болуп турганда уятка калды. Эгерде уятка калдыбы, жигит катары кетип калыш керек. Япониянын президенти сындап койсо басып кетип калат. Кореяныкы басып кетип калат. Негиле өнүккөн мамлекеттердин Германиядагы ошондой сынга калса мен кеттим деп кетип калат. Бүгүнкү күндө кайра депутатка барыш албетте өзүнүн укугу, адамдык укугу. Бирок ар намыс деген болот, аброюн сакташ деген болот. Ошону ойлогондорго мен өкүнөм да. Жумабеков жөнөкөй ишкер болуп жүргөн учурда айрым саясатта орду бар таасирдүү адамдын жардамы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусундагы механикалаштырылган көчмө отряддын башчысы болуп, андан соң 2010 жылы Ата журт партиясынан депутаттыкка аттанат. 2015 жылы Ата журт фракциясынын лидери болгонго да жетишкен. Бирок ичкен кудугуна төкүрүп, 2015 жылдагы шайлоодо Кыргызстан партиясына кире качкан. 5-чакырылышта Жумабеков депутат болуп, бирдам мыйзам жазбаганын ошол учурдагы депутаттар деле айтып жүрүшөт. Ошонун негизинде биз 27 апрелди 15 апрелге чейин узартып коелу деген эле ниет. Дастан мен 5-чакырылышта депутат болуп жүргөндө баягы чыйпылдап чуркап жүргөндө жаш бала болчу. Бир сүйлөп, мындай бир алгылыктуу жакшы сунуштарды бергенин мен анда көргөн эмес. Депутат болуп жүрүп экинчи жолу чакырылышка барып, экинчи жолу депутат болгондо тажрыйбасын топтогондор деп мен спикер болгондо бир жагынан үмүттөнгөм. Ушул бала балким алып кетер депчи. Себеби эми жаш өзү деп. Ал көрсө мындай караганда чын баары эле айтып атат, ошол мен тастыктап атам. Мен кыргызбын, ата наркын сактагам. Кыргызстанда эмгектенип жүрөмүн. Ар күн сайын азаттыкка аттанып, мен ушул дем менен жашайм. Менин бир куплет ырыма түшүнүш үчүн карындашым. Брависимо ламиту гамгамзи. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлгөн артык. Эл арасында шакабага калып, чийбес акын атка конгон Дастан Жумабеков сөзүнөн эле жаңылбастан бүтүндөй дүйнө коомчулугуна өлкөбүздү уят кылды. Эл аралык коом өлкөбүздүн 3-чү адамын сабатсыз деп тааныганы шеримендечилик. Бирок моралдык жоопкерчиликти артка калтырып, кайрадан шайлоого аттанганына каршыбыз дейт жарандык коом өкүлдөрү. Биздин Кыргызстандын парламентаризм тарыхында эң сапатсыз, билими жок төрага болуп калды. Эгерде сен араманы тарта албасаң, сен ал
аны ташташ керексиң да, бериш керексиң башкага. А бул адамда эми уяты жок экен, бети калың экен. Эмне кыла алайм? Ушундай бир сапатсыз азыркы парламенттин башчысындай адамдар келатат. Эгерде бул адамдар өтүп кетсе, азыркы парламент мына чимкирик деп атышпайбы? Кийинки парламент бир кусундуу болот да. Жумабековго окшогон кадрлардын айынан сабаты начар саясий үлгү калыптанып бараткан сайт. Азыркы шайлоого аттанып жаткан партиялардын көпчүлүгүнүн сап башында көбүнчө капчыгы калыңдар. Ал эми интеллигенция өкүлдөрү аз дейт Эсенгул Исаков. Азыр бир фракциянын белгилүү фракциянын лидери айтып атпайбы? Биз пандемиядан вакцина болуп беребиз деген сөз дагы ушул эми. Мындай жаңы сөздөрдү таап алып элде ойготобуз деп ойлой койсун. Андай эл азыр баарын тең ойлоп калган. Мен өткөндө айткам, дагы эле айтып коеюн. Бир гана өкүсүз жагы элдин муктаждыгы бар, акча ала берет да. Бирок ошолор акчаны алып туруп, ушуларды жалкыталчы деген бир ишти кылып атат элимчи. Төрагалык тактынын кадырын кетирген Жумабеков бул жолу да дымактуу болуп, 7-чи чакырылышка аттанып турган кези. Кезегинде кат жазууда кат сабаты жагынан киши салдырбаган мырзанын аброю канчалык элдин добушу чечет. Себеби коомчулук күздөгү шайлоодо элдин ишенимин актаган татыктуу парламент келсе экен деп үмүттөнөт. Айжигит Матраимов, Калысы Бактыбеков, 7 канал, Бишкек. 7-чи чакырылышта дагыбы? Неужели спикерликке нормальный талапкер жокпу? Ужас. Ушундай бети калың уялбагандан өзүң уял түңүл дегендей түңүлүш керек. Жолотпогула буну депутаттыкка. Бул тормоз, өмүр бою тормоз бойдон калат. Буну ким шайлады эле? Балким жеп жутат бийликке именно ушундай келесо, тупой, сапатсыз спикер керектир. Элдин камын ойлобогон, өзүнүн оюн айта албаган, сабаты жокту атайын отургузган болуш керек. 120 жеп жутаттар. Сиздер сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар менен 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларынан да окуп таанышсаңыздар болот. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта болуңуздар.